Өчпөс жол белгилерин казакстандык иштеп чыгуучулар жасашты. Казакстандын Жол илимий изилдөө институту адистеринин айтымында бул технология өлкөнүн катаал континенталдык климаты үчүн өтө зарыл. Себеби аба ырайынын өзгөрмөлүүлүгү жолдун деформациясына олуттуу таасирин тийгизет. Инновациялык бул материал нымдуу аба ырайына карабастан өзүнүн туруктуулугун сактайт. Мындан тышкары абанын температурасы муздаган кезде ийкемдүүлүгүнүн аркасында жарылып кетпейт. Жаңыдан жасалган бул материал өзүнүн аналогторуна караганда баасы, ар кандай тыгыздыктагы заттардын негизги параметрлери боюнча жолдордо колдонулуучу каптамалардан бир топ жогору. Иштеп чыгуучулар уникалдуу белгилер Казакстанда жолдун сапатын жана жол кыймылынын коопсуздугун бир топ жакшыртат деп ишенишет. По сравнению с аналогами, он имеет более высокую Аналогторго салыштырмалуу биздин материал термикалык ийкемдүүлүгү, гидро жана жылуулукка туруктуулугу жогору. Бардык лабораториялык изилдөөлөр аяктап, учурда өлкөнүн түштүк аймактарында алгачкы колдонуудан өтүп жатат. Алдыдагы убакытта түндүк аймактарда да текшерүүнү пландап жатабыз. Толук изилдөөдөн өтүп, сапаты толук далилденген кезде Казакстанда жол курулушуна арналган ата мекендик өнүм пайда болду деп ишенимдүү айта алабыз. И эффективность его будет доказана. Можно будет сказать, что в Казахстане появился наш отечественный продукт для строительства автомобильных дорог. Мындан тышкары институттун адистери климаттын жолдун сапатына тийгизген таасирин эске алып, топурак стабилизатору, битумду модификациялоочу жана бетонду катуулатуучу паста сыяктуу материалдарды жасап чыгышты. Белгилей кетсек, алардын баары ата мекендик чийки заттан жасалган.